Ассаламу алейкум. Кутман таң. Бельгияда эмеле таң атты. Бирок спорт менен машыккандар аябай көп экен. Мен спорт менен адашып атам. Спорт менен машыгы зарыл эмес. Спорт менен Айсулуу Тонобекова машыгат. Акжол Махмудов, Жоламан Батырыбыз, Шевченко, айтор аман турубуз. Ушулар машыга берсин. Анткени спортко бул өмүрдү бериш керек, убакытты бериш керек, энергияны бериш керек, туура тамактаныш керек. Ага тренер керек, режиммен жашайсың. Албетте мындай денени чыңдашыңда мүмкүн, ошол эле мезгилде ден соолукту кайсы бир деңгээлде жоготосуң деп айтса болот. А биз көпчүлүгүбүз спорт менен эмес, дене тарбиясы менен машыгалы. Фитнес деп коет. Күнүгө аз да болсо тердеп, жеңил желп болсо дагы чуркап, жеңил желп болсо дагы отуруп туруп, спорт менен машыгып эмес, дагы бир жолу айтам, дене тарбиясы менен машыксак туура болот. Бул биринчиден, экинчиден адамдардын баары ден соолук каалайт, бирок ден соолук каалаганы менен диванда жатып алып ден соолук каалайт. Жаткандан ден соолук келбейт. Мурда ата бабаларыбыз албетте алар деле камыр жеген, беш бармак жеген. Бирок ден соолуктары чың болгон. Эмнеге? Ошо тамакка жараша кыймылдаган, атка минген, отунга барган, сууга барган, мал издеген, иши кылып ушундай кыймыл менен жашаган. А биз азыр жатып алдык, сотка чукулайбыз. Мына совет учурунда болсо деле биз чуркап барып, телевизорду бир каналдан экинчи каналга колубуз менен бурайт элек. Азыр болсо пульт деген бар. Тамакты ошондой эле күчтүү жейбиз, андан да күчтүү жейбиз, бирок кыймылыбыз таптакыр жок болуп калды. Ошон үчүн ден соолук маселеси болуп атат. Ошого таза абага көбүрөөк чыгып, тамактан кийин аздан болсо дагы басып, кыймылдайлы. Өткөндө бир врач туура айтып атат. Врачка ишенбегиле, врач ден соолук менен алек болбойт, врач оору менен алек болот. Алла Таала врачка барыш зарылдыгын бербесин, зарылдыгын кылбасын. Ден соолукка кам көрөлү. Биздин улут бул Кудай буйрса өнүккөн, өскөн, ден соолугу бакубат улут болот деп мен терең ишенем. Салам алейкум.